аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз түз эфирдеги эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Түркиянын Изник шаарында болуп өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алыш белбоо күрөшүнүн эркин түрү боюнча курама команда 10 медаль жеңип, жалпы командалык эсепте классикалык түрү боюнча 1-чи орунду ээледи. Ал эми эркин түрүнүн кыз келиндер курама командасы тизменин сап башына чыгышты. Бүгүн биздин студияда дзюдо күрөшү боюнча 13 жолку Кыргызстандын чемпиону, алыш белбоо күрөшүнүн 2 жолку Азия чемпиону жана дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана башка эл аралык турнирлерде бир нече жолу чемпион болгон Нагира Сарбашева конокто. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Алгач ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюну кандай өттү, кандай барып келдиңиздер? Буюрса жакшы барып келдик. Биз деген биякта 27 күнү учуп кеткенбиз. Бири күнү күрөштүк. Бири күнү эле бүтүрдү. Спорттун көп түрлөрү болду ал жакта. Ар бир мамлекеттен баргандын өзүнүн национальный күрөштөрү болду. Бул Кыргызстандан алыш күрөшү барып күрөштүк. Алыш күрөшүнөн 2 стилде болду. Бирөө вольный стилде, бирөө классика түрүндө. Тяжелый вестен жалгыз мен болгондуктан 2 веске тең күрөшүп 2 алтын медаль утуп келдим. Куттуктайбыз. Анан бул эркин түрү деп айтып жатпайсызбы? Бул жакта эрежелер кандай? Эрежесиз болобу? Кандай? Эркин күрөштө бул деген бутка чалмайлар, чалып кулатмай, бутка чалып приемдор жасап күрөшмөгөнгө кирет. А классик түрүндөгүсү болсо белден өйдө кирет, курдан өйдө көздөй. Только таза көтөрүп чабыш керек, ошого кирет. 2 биттин эмеси. Кур менен күрөшүлөт көбүнчө. Курдан карма болуп, Курдан карма болуп күрөшөт. Классикада болсо ошо белден өйдө жалаң прогиб же жамбаш ошол сыяктуу бросокторду кылмай, а классик түрүндө болсо бутка чалып подсечка көп нерселер жаза берсе болот. Бул негизи спорттун бул түрү менен башка өлкөлөрдөн дагы кимдер мындай сизге күчтүү атаандаш боло алышат? Ар бир эле спортсмен күчтүү болот. Аракет кылыш керек ал үчүн да. Анан көбүнчө бизде азыр алыш күрөштө Түркмөнстан менен Иран күрөштүү эмелери, спортчулар өтө күчтүү болуп атат. Мага ошолор соперник болот. Өзүм да оор весте күрөшкөнгө, анын да веси оор 140 килограмм кыз бар. Ошол менен финалда постоянно финалдабыз. Бирок бул көчмөндөр оюнда ал кыз келген жок. Травма алып калып, анын ордуна башка кыз келди. Күчтүү экен, аракет кылдык. Биринчи күнү ошо классик түрүндө күрөштүм. Классик түрүндө 5 спортчу кыз менен катыштым. Анын ичинде ошо Иран болду, казак болду, түркмен болду. Анан белорусиялык кыз келди. Анан кийин түштөн кийин уже кайра вольник стилинде күрөштүк. Вольникте ошол эле кыздар, бирок анын арасына да 2 кыз кошулуп 6 кыз менен күрөштүм. Ошо менен биздин саат менен 2-де бүттү. Түнкү 2-де соревнования бүттү. 4 саат алдыда экен. Кудай буйруп 2 алтын медаль алдым. 2000 карантин болбой калбады эле бизде. 2018-жылы тоже финалга чыгып, финалда сербиялык кыз менен утулуп калып, өтө ызаланып калгам, 2-чи орун алып калгам. Будай болсо жакшы настрой коюп баргам. 2 алтын алып, тренерлеримде 2 тренерим бар. Ошолорду заслуженный спортсмен, заслуженный тренер алып бергенге өзүм да кубандым, өзүм да заслуженный болдум. Ошо классик вольник стилинде дүйнө иши бул алыш күрөшү дүйнөлүк чемпионат мира болду да. Ошондой дүйнөлүк кандай болот? Дүйнөлүк чемпионат болду. Көчмөндөр оюну, анан дүйнөлүк чемпион болуп, ошентип 2 эме менен даража менен күрөштүк. Зато тренерлеримди алып бердим да. Ошо эл аралык деңгээлде өттү.
Анан мындай көптөн бери бул жакта көптөгөн ийгиликтерди жаратыптырсыз. Анан эң алгач мындай спортко качан, кантип келгенсиз? 16 жашымдан бери катышып келем. 16 жаштан бери дзюдо күрөшү менен күрөшүп келгем. Дзюдодо эл аралык мелдештердин, канчадын Азияларга, чемпионат мирлерге барып жүрүп, ошо өзүм весим башынан эле тяжелый вестемин. 130 килограмм азыр данный момент. Анан бул алыш күрөшүнө келип калган, Олимпиадага кетерде чоң травма алып калып, дзюдо күрөшүн таштагам да. Анан ага чейин бул алыш күрөшүнө деле кызыгып жүргөм өзүм. Анткени бүт бул кыргыздын күрөшү болуп, башка мамлекетке барып күрөшсөк дагы биздин өзүбүздүн тилибиз менен күрөшүлөт да. Мисалы, кармашкыла, токтоткула, эскертүү деген сөздөр менен айтылып күрөшүлөт. Башка мамлекеттин спортчулары, тренерлери да жаттаган ал сөздөрдү. Мисалы, биз дзюдо күрөшү менен 13 жылдан бери катышып жүрүп, хажиме мате деп япон тилинде мен үйрөнүп алгандай эле, алар деле ошо кыргыз тилин үйрөнүп алышып, бизге өзүбүзгө кулагыбызга баягы жакшы болот. Мен кыргыздын күрөшү болгондон кийин ошо алыш күрөшүндө 7 жылдан бери күрөшүп келатам. 7 жылдан бери эл аралык мелдештердин постоянно чемпион болом, 1-орунга чыгам. 7 жылдан бери Кыргызстандын чемпиону болуп жүрөм. Анан ошол быйыл көчмөндөр оюнунда 2 алтын медаль утуп келдим. Ошо 16 жашыңыздан баштап катышкан эң алгач эмнеден улам мындай спортко кызыгып калгансыз? Эң башында ошол байкем алып келген. Сенден бир нерсе чыгактай деп айылда сокулуктан болом өзүм. Ошо сокулукта школда окуп жүргөндө 11-классында алып келип, Спартак алып келген. Ошондон бери эле күндө тренировка кылып калтырбай, бир эле воскресенье салчумун, 2 мал тренировка кылчумун. Ошо менен өзүмдүн өжөрлүгүм менен калтырбай эме кылып кеттим. Канча деген мамлекет көрүп келдик, спорттун жакшы жагы өтө көп. Спорт ошол эле учурда адамдагы мындай сиз айтып атпайсызбы, өжөрлүк деп, өжөрлүк сыяктуу дагы көптөгөн сапаттарды калыптандырат деп айтсыз. Спорт сизге кандай мисалы сапаттарды берди балким? Бул спортто өзүңө тың болосуң, мисалы ден соолугуң жакшы болот деген сыяктуу эле канча деген мамлекетти көрөсүң, эл менен сүйлөшкөндү үйрөнөсүң, көптөгөн менталитеттерди бүт спорттун жакшы жактары өтө көп. Анан башында ошо дзюдо менен машыгып, ал жактан ийгиликтер жаратып жатып, кайра алышка өткөндө бул экөө кичине чындап эле кичине эмес, айырмаланып турат го. Анан бул экөөнү мынтип өтүү кандай болду? Айырмалары көп байкалбайбы? Ооба, мен дзюдодон алыш күрөшүнө келгенде, дзюдо олимпийский вид болуп өтө оор болчу. Захваттарга жетип күрөшүп, приемдор жасаган өтө оор болгондуктан бул алыш күрөшүнө келип айткам, мен сага поездду жөн эле көтөрүп чыга бер деген күрөш турбайбы деп ушундай аябай жаккан. И оңой да болгон да, бул анткени дзюдодо жазалган приемдун бүт баары эле жазылат, бирок эңкей болуп поезд кармап алып күрөшөсүң. Дзюдодо болсо түз туруп, тикенген туруп күрөшөсүң, захват менен күрөшөсүң көбүнчө. Айырмасы ошол эле болду, эңкейип куруңду кармалып эле жаза бер, тигиде захватка жетпей. Оңой эле өздөштүрүп кеттим бул алыш күрөшүн. Ошол. Спортто дайыма мынтип өзүнүн формасын сактап туруш үчүн спортчулар дайыма аракет кылып турушат го. Анан бул спорттун түрүнө жараша дагы айырмаланып турат болуш керек, алар? Бул алыш күрөшүнүн айырмасы азыр бел боо күрөшү деле ошол эле сыяктуу пояс менен күрөшөт. Кыргыз күрөшү деле ошол эле пояс менен, бирок баягы колуңду чыгарып алып күрөшө берсең болот. Алыш күрөшү мисалы формасы деле жагат, азыркы мусулманга жараша чыканаң жабык ылдый, тизеден ылдый формасы. Дзюдодо деле ошо. Сиз адатта 4 жылдан бери машыкпай деле жатканыңызды айттыңыз. Анан мындай дайыма ийгиликке жетиш үчүн биз машыкпай деле кандай бул? Машыкпай 4 жылдан бери машыкпай калдым деген мен ар бир соревнованияда, мисалы чоң соревнованияда, бул көчмөндөр оюнунда айтайын. Көчмөндөр оюнуна барарда биз 2 сбор өттүк. Сбор деген көлгө барып тренировка кылабыз. День, получается,
бир күндө 3 жолу тренировка кылабыз. 3 жолу тренировка кылып өтө даярдандык. Даярданып өтө күчтүү болду. Чумал ушакта жатып 15 күн жатып тренировка кылдык. Анан кийин 10 күн эс алып кайра 10 күн 15 күн бардык. А негизи өзүм уже күнүгө тренировка кылып залга барып кылбай калдым. 4 жыл болду ошентип кылбай калганыма. Сборлорго барып даярданып негизи соревнованиянын алдында даярданып туруп чыгам. Сиз учурда мындай Сокулук ошо районунда Кызыл Туу айылында окуучуларды дагы машыктырып жатасыз. Анан кыздарды бул бир гана кыздарды машыктырасызбы же балдар дагы бар? Ооба, кыздар да бар, балдар да бар. Бирок кыздарым көп. Азыркы моментте 120 балам бар. Балдарым буюрса жакшы болуп атат. Результат жакшы көрсөтүп атышат, аябай кубанычтамын. Ошо 1 жыл болуп калды иштеп атканыма. Балдар менен өзүмдүн негизи башында айттым, мен тренер болбойм деп. Ошо өзүм ушунча жыл спортто жүрдүм, тренер болбойм деп, тренер болгонго туура келди. Айылым көтөрүп, ошо жардам берип, зал ачып беришип, тренер бол деп азыр ошо катыштырып атам. Өзүм билгенимди, болгон аракетимди салып, Кудайга шүгүр азыр көп медалдарды утуп келип атат балдар. Эгер ошо айылда эле 120дай балаңыз бар болсо, демек суроо талап балдардын спортко болгон кызыгуусу жогору экен да. Ооба, өтө жогору болуп атат. Алар күн сайын машыгышабы, тартиби кандай? 3 мал тренировка кылдырып атабыз. 6-дан кечки 6-дан 8-ге чейин 2 сааттык тренировка болот. Кечээ понедельник күнү келип өзүмдүн айылыман өйдөнкү айылда неме кылдым. Да зал ачтым. Аякта азыр деген 15 бала келип атат. Понедельник күнү ачкам. Тоже жумасына 3 жолу кылдыртам. Азыр балдар жаш болгондуктан мен 7 жаштан 16 жашка чейин тренировка кылдыртам. Балдар жаш болгондуктан өтө нагрузка бербей эле неделю 3 раза жазып туруп атам да тренировка. Алар ошондо азыр дзюдо мененби же алыш күрөш мененби? Дзюдо менен. 16 жаштан кийин мен буюрса бул агайларга да айтып атам алыш күрөшүндөгү. Нагира балдарын даярдап атат. Буюрса алыш күрөшүнө тренировкадан кийин бир 20 мүнөт, жарым сааттык убакытты бөлүп алыштын эмесине, күрөшүнө пояс карматып үйрөтүп атам балдарым. Анткени бул алыш күрөшүнө көбүнчө 16 жаштан өйдө катыша алат да. Чемпионат Киргизия, международный турнирлерге 16 жаштан өйдө. Ошондуктан балдарым жаңы үйрөтүп атам. Ошо дзюдо бүткөндөн артынан пояска иштетип коем 15-20 мүнөт. Ошо башында машыктыруучу бул өтө деле болууну каалаганыңызды айттыңыз. Анан балдардын ийгиликке жеткени сизге дагы да шык берип турса керек. Кайсы ийгиликтерди мындай өзгөчө санап өтөт элеңиз? Балдарымдын ийгиликтери азыр ошо балдарым менен иштеген өтө сонун нерсе экен бул. Балдарың жеңишке жетсе өзүңдүн утканыңа да өтө сүйүнөт экенсиң. Азыр мына 3 ай 4 ай катышып, бир кызым молодежкадан жаштар арасынан Кыргызстан чемпиону болуп салды уже. 3 ай 4 айдан кийин эле. Эл аралык мелдештерде көптөгөн балдарым 3-чү, 1-чи, 2-чи месталарды алып келип атышат. Азыр Кыргызстандын ичинде эле күрөштүрүп атам. Балдарым жаш болгондуктан Кыргызстандын ичинден эле күрөштүрүп, эл аралык мелдештерге чыгарып, чүйдүн кубогу жакында эле өттү. Аякта кызым 3-чү орун алып келди. Мен как раз мен ошо көчмөндөрдө күрөшүп атканда, бул жакта Газпромдо балдарым күрөштү. Андан 2-3 коло медаль утуп келиштир балдарым. Өтө WhatsApp'тан бири-бирибизди поздравить этип коюп жаттык. Ошо. Анан жаштаргабы же жаш ошо балдардын ата-энелерине кандай кеңештерди айтат элеңиз? Мисалы спортко берсе кандай артыкчылыктар болот дегендей. Эми азыркы жаштар көбүнчө телефон менен отурушуп, интернет эме болуп атышат. Спорт менен машыкса өзүнүн ден соолугуна дагы пайдалуу болот. Мен балдарыма өзүмө мындай эме менен берем да. Спорттун жеңилдик жактары бул, если спортсмен болсоң, эртең 11-де окуп школду бүткөндөн кийин университетке тапшырганда, мисалы КМС ала турган болсо, ошол университеттин декандары менен сүйлөшүп, арыз аркылуу кайрылып, контрагынан 50% алдырса болот. Мисалы спорттун жеңилдик жактары балдарга. Бир сабагынан убактылуу бир сборго кеттим же неме кылдым деп арыз аркылуу кайрылып,
университеттен барбай жеңилдик алса болот деген. Бул университетке эле эмес, негизи баланын өзүнүнө дагы эл менен сүйлөшкөндү билет, өзүнүн кандай тыкан тартиптүү алып жүргөндү билет. Мисалы спортсмендер көчөдөн оңой менен мушташа бербейт. Жакшы нерселер көп да спортто. Өзүнө да, ден соолугуна дагы. Жаш спортчулар алгач ушундай ийгиликтерге жеткенге чейин көп эмгекти, балким чыдамкайлыкты талап кылса керек. Аларга кандай кеңештериңиз бар? Ооба, бул спортсмен сразу эле бир күндө, 2 күндө багындыра албайт, дүйнөнү багындыра албайт. Убакыт керек. Бул такыр болбой калды дегенде жарым жылдан өдөй такыр уже болбой эртерээк көрсөтүшүм керек дегенде жарым жылдан кийин барып бала бутка туруп күрөшкөндү үйрөнө баштайт. Мен мына өзүм 23-24 жыл болду катышып жүргөм. Ошо сыяктуу эле убакыт керек. Анан кийин барып бала бутка туруп күрөшө баштайт. Ушул эле жерден балким сиздер ушунча тажрыйбадан өткөндөн кийин балким аны байкап мындай сезе алдыңыздар да. Ал жаш спортчуларга мисалы эмнелерди кылганга болбойт деп айтсаңыз болот, мисалы аларга, спортчуларга эмне кылса болбойт? Кандай десем, эмне кылган болбойт? Ошол эле көчөдө мушташкан сыяктуу. Көчөдө мушташкан болбойт, тамеки чеккен болбойт, жаман спиртной ичимдиктерин ичкенге болбойт, ошол сыяктуу эле тентек кылбай түз жүрүш керек деген. Негизи спорт менен машыккандан кийин уже кечинде саат 8-9 любой тренировка бүтөт кечинде. Бүттү кадимкидей чарчайт, бала барып үйгө барып эс алыш керек, ошондой да. Негизи тренировкалар көбүнчө кечке мал болушат. Анан саат 9-дан кийин тренировка бүткөндөн кийин чарчайсың, көчөгө чыкканга деле убакыты болбойт. Бала үйгө келип жатып эс алат да. Ошо алыш күрөш боюнча негизи кандай мүмкүнчүлүктөр бар дагы алдыда? Мунун келечеги кандай? Буюрса олимпиадага киргизгенге агайлар өтө, биздин главный тренерибиз Кабыл Бөрүбаев агайыбыз өтө эмгеги чоң бул да. Аракет кылып атат олимпиадага көрсөткөнгө. Былтыр показательный выступление көрсөткөнгө киргизилмек, что-то эметпей калды, киргизилбей калды. Аракет кылып атат дагы 2 жылдан кийин олимпиадага хотя бы показательный көрсөтүп, анан алар решение чыгарышат да. Бул барбы жарайт же жарабайт, ушундой сыяктуулар. Анан өтүп кетсек, балким олимпиадага кирип калат деген үмүттөбүз да. Бул алыш күрөшү өтө өнүктүү, азыр балдар да көп катышат негизи алыш күрөшүнө. Балдар эле эмес, ошол кезде мындай кыздар дагы, кыздардын дагы саны көбөйүп калды. Мурда өтө сейрек, мындай саналуу гана кыздар болчу эле. Азыр алыш күрөшүндө как эме катары 2 состав бар. Бирөө вольный стилде, бирөө классик стилинде деп. Ошо эркин күрөш, анан классик стилинде. 2 составтан күчтүү кыздар, аябай жакшы тренировка кылгандар. Ошол. Ошо эркин күрөш дегенде эле эмнегедир мындай оор жаракат алчудай угулат да. Бул боюнча кандай негизи? Любой спортту травма алып калышың мүмкүн, бирок буда травма азыраак болчудай. Анткени пояс менен күрөшөсүң, кармап алып. Кулаганда деле так чаба аласың, балким ошондон бул көп деле травма болбойт деп деле айта албайм. Мен тренировканын, соревнованиянын алдында өтө өзүңдү жакшылап даярдап, өзүңдү жакшылап жибитип алып чыгышың керек да. Разминканы жакшылап жазып алып туруп чыксаң травмасыз болот. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сизге да алдыдагы ийгиликтерди каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда бүгүн биздин студияда мейманда дзюдо күрөшү боюнча Кыргызстандын 13 жолку чемпиону, алыш белбөө күрөшү боюнча 2 жолку Азия чемпиону жана дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана башка эл аралык турнирлерде бир нече жолу чемпиондукту алган Нагира Сарбашева конокто болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00.
бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.